Биздин каналга катталып, комментарий жазып, лайк басканды унутпаңыз. Алайда тик учак кулады. Алай районунда Ми-8 абадан коргонуучу күчтөрүнүн тик учагы кулады. Бул туурасында Өздүк булактар билдирди. Чек ара аймагындагы окуя болгон жерге абадан коргонуу күчтөрүнүн тик учагы бара жаткандыгы такталды. Алдын ала маалыматтар боюнча учурда 4 жабырлануучу бар. Бортто жалпысынан 15 адам болгон. Учурда 4 гана жабырлануучу табылды. Аларга жардам көрсөтүлүп жатат. Борттун ичинде Камчыбек Ташиев болгон эмес. Чек арадагы кырдаалга байланыштуу 2 тик учак учуп кеткен. Ташиев башка тик учакта болгон. Биздин каналга катталып, комментарий жазып, лайк басканды унутпаңыз. Орхан Инандыны тапкандарга $1 миллион сыйакы жарыяланды. Дайынсыз жоголгон Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандыны тапкандарга бүтүрүүчүлөрдүн атынан $1 миллион сыйакы берилет. Бул туурасында 4-июнда өкмөт үйүнүн алдында өтүп жаткан митинг учурунда аталган окуу жайынын бүтүрүүчүсү Нурсултан Майназаров билдирди. 4 күндөн бери дайынсыз болуп жаткан Орхан Инандыны табууну талап кылгандар 4-июнда дагы өкмөт үйүнүн алдында митингге чыкты. Инандыны табууну талап кылгандар 1-2-июнда Түркиянын Кыргызстандагы элчилигинин астында митинг өткөргөн. 3-июнда Жогорку кеңешинин имаратынын алдында чогулган. Орхан Инандынын эшиги ачык калган машинасы 1-июнга караган түнү таңга жук өзү жашаган үйдүн короосунан табылган. Милицияга арызды анын уулу жазып, акыркы жолу атасы байланышка 31 майда кечинде чыкканын, ошол бойдон дайынсыз экенин билдирген. Президент Садыр Жапаров аны издөө иштерин күчөтүүнү жана кошумча күч тартууну тапшырган. Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов 3-июнда дайынсыз жоголгон Орхан Инандыга байланыштуу укук коргоо органдары менен кеңешме өткөрүп, аны издөө иштерин күчөтүүнү тапшырган. Кыргызстанда 20дан ашуун Сапат жеке лицейинин, эл аралык Ала Тоо университетинин негиздөөчүлөрүнүн бири Орхан Инанды теги түркиялык, бирок Кыргызстандын жарандыгын алган. Биздин каналга катталып, комментарий жазып, лайк басканды унутпаңыз. Ырчы Асель Кадырбекова кайрадан турмушка чыгуу туурасында оюн билдирди. Ырчы Асель Кадырбекова социалдык тармактагы баракчасы аркылуу күйөрмандарынын суроолоруна жооп берди. Анда бир күйөрманы Ырчыга кайра турмушка чыгуу туурасында оюңуз барбы деп суроо салган. Бул суроого ал андай оюм жок, убакыт көрсөтөт деп жооп берген. Ошондой эле ал учурда апасынын батиринде жашап жатканын кошумчалаган. Мен эч качан бай болгон эмесмин, бирок эмнегедир көпчүлүк мени ошондой кабыл алышат. Болгону табит менен кийингенди билем. Апам мени жалгыз өстүрдү. Ал тиш доктор болуп иштейт. Анын тапкан акчасына жашачубуз. Азыркыга чейин жашайбыз. Нааразычылык жок, Кудайга шүгүр. Апам мага баардык жакшы нерсени тартуулады. Менин апам алтын адам. Азыр апамдын 2 бөлмөлүү батиринде жашап жатабыз. Буюрса батирди кеңейтүү планыбыз да бар. Бирок убакыт керек. Апама жардам берүү үчүн алгач калыбыма келишим керек, деген Ырчы. Эске салсак, Нурлан Насип менен Асель Кадырбекованын 2 ажырым жолго түшкөнү интернет желесине тараган. Бул кептердин чын бышыгын азырынча түгөйлөр тастыкташа элек. Биздин каналга катталып, комментарий жазып, лайк басканды унутпаңыз. Үмүт булагы кайрымдуулук фонду шаардыктарга бекер ташыган 20 автобус бөлүп берди. Үмүт булагы кайрымдуулук фонду шаардыктарды бекер ташыган 20 автобусту Борбор калабызынын мэриясына убактылуу бөлүп берди. Жакын аралыкта аталган фонд тарабынан дагы кошумча автобус берүү пландалууда. Эске салсак, 3 күндөн бери маршруттук таксилердин айдоочулары жол кире акысы көтөрүлмөйүнчө жумушка чыкпайбыз деп иш ташташкан эле. Биздин каналга катталып, комментарий жазып, лайк басканды унутпаңыз. Жакшы жаңылык. Жакында Бишкекке газ менен жүргөн автобустар келет. Бүгүн 4-июнда Бишкек мэриясында Isuzu маркасындагы япониялык автобустарды алуу боюнча келишим түзүлдү. Мэриядан кабарлашкандай, келишимге шаардык транспорт башкармалыгынын жетекчисинин милдетин аткаруучу Унукеев менен Эко пассажирские перевозки жеткирүү компаниясынын директору Усумамбетов кол койду. Эскерте кетсек, 11 майда Бишкек мэриясы менен Эко пассажирские перевозки компаниясы ортосунда кызматташуу боюнча меморандумга кол коюлган. Ага ылайык Эко пассажирские перевозки компаниясы ушул жылдын ичинде газ менен жүрө турган япониялык Isuzu үлгүсүндөгү 350 автобусун алып келип каттамга чыгармак. Келишимде айтылгандай, автобустун биринчи партиясы 1-июлга чейин каттамга чыгышы керек. Биздин каналга катталып, комментарий жазып, лайк басканды унутпаңыз.
Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов эл аралык комитеттин төрагалыгына шайланды. Депутат Тазабек Икрамов Жогорку кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитетинин төрагасы болуп шайланды. Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгында ал 73 добуш алды. Комитет төрагалыгына Бир Бол фракциясы Мамасадык Бакировдун, ал эми Өнүгүү Прогресс Тазабек Икрамовдун талапкерлигин сунуштаган. Эл аралык комитетти буга чейин Исхак Приматов жетектеп келген. Ал өткөн жумада өз арызы менен депутаттык мандатынан баш тарткан. Приматовду 31 майда Улуттук коопсуздук комитети Кумтөр ишине байланыштуу камакка алган. Биздин каналга катталып, комментарий жазып, лайк басканды унутпаңыз. Президентти коштоп бара жаткан унаа жол кырсыгына кабылып, УКМКнын кызматкери каза болду. Ысык Көлдө мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун кортежиндеги унаа кырсыктап, УКМКнын 9-кызматынын бир өкүлү каза тапты. Бул туурасында президенттин маалымат кызматынан билдиришти. Окуя бүгүн 4-июнда Садыр Жапаров Ысык Көлгө баратканда болгон. Кортеждеги унаа Ысык Көл районундагы Ананьево айылына жакын жердеги жолдон каршы тилкеге чыгып кеткен унаа менен кагышты. Алдын ала маалымат боюнча каршы тилкеге чыга калган унаанын айдоочусу мас болгон деп айтылат маалыматта. Окуянын кесепетинен УКМКнын 9-кызматынын бир өкүлү каза таап, 3 киши жабыркаган. Биздин каналга катталып, комментарий жазып, лайк басканды унутпаңыз.